Жаным, эмнени айтайын дедим эле, билесиңби? Мен көчө түнү бою уктаган жокмун. Эмне үчүн дебейсиңби? Эмнеге? Сени ойлогон үчүн жаным. Мен сени сүйөм да, сени ойлодум. Анан билесиң, мен жумушка бардым. Жумуштар алдыга жылган жок. Неге? Сени ойлогон үчүн жаным. Сени сүйөм да мен. Анан көчө дос балдар мени ысык көлгө чакырды. Бирок мен барган жокмун. Мен ойлогон үчүнбү? Жок жаным. Акчадан кичине тартыш болуп атат азыр. Анан билесиңби, азыр экөөбүз отурабыз, сейилдейбиз, киного барабыз, баары сонун болот жаным. Байке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Байке, гүл албайсызбы? Жок, кереги жок, бара бер, Амай, байке, сүйлөшкөн кызыңызга гүл алып койбойсузбу? Канчадан? 200 сом. Жаным, сен үчүн мен 200 сом дагы аябайм. 170 көрөр давай, сүйлөшөлү. Байке, дагы 170. Мен бул гүлдү өз жан менен өстүргөм. Давай, көпсүлүү 170 көр, анан бара бер, давай алып. Эмне 200 сомдон сүйлөшкөн кызыңызга кетире албайсызбы, Жаным үчүн мен баарын кылам. Давай, 200 сом берейин, гүлүңдү бер, рахмат, давай бара бер. Жаным, мына бул гүл атайын сен үчүн. Рахмат. Сонун жыттанат экен. Жыты баары бир сеникине жетпейт да, баары бир жыты. Азыр романтика киносуна барабыз, 2 билет алабыз, акыркы рядка отурабыз, сонун болот жаным. Барсың. Эже, салам алейкум. Ой, кечиктип калабыз. Привет алейкум. Эже, дөңгөлөк албайсызбы? Жок, кереги жок. Амай? Не, сүйлөшкөн жигитиңизге дөңгөлөк албайсызбы? Жок, кереги жок. Эже, мен подъездинде бир мощный BMW бар да, ошонун дөңгөлөгүн чечип келдим. Урдалганбы? Каякта урдалган? Менде көзүңүзгө уруу көрүнүп турамбы? Чечилген. Жаным, эми аперсең жакшы эле болот эле. Мен Passat'ыма BMW-нын дөңгөлөктөрү дайыма сонун отурат. 500. 400 келе беребизби? Эже, каяктагы 400. BMW-нын дөңгөлөктөрү 500 кем эмес. Жаным, сүйөм го сени, сүйөм. Дайыма ушинтесиң, апересиң, алчы. Жаным, бул дөңгөлөк сага. Магабы? Баары бир жыты сеникине жетпейт экен да, жаным. Сейилдейбиз, баары сонун болот. Я не знаю еще какие-то названия, я просто пробую. Я пробую все. А так я тихо. Ассаламу алейкум. Достор, азыр интернет булактарында үй шартында веб-камерага ырдап жылдыз болгондор аз эмес. Кийинки видео ошондой ырчы жөнүндө болмокчу. Бирок алгач видеону көрсөтпөстөн үнүн гана угуп көрөлү. Үнү жактыбы? Мага дагы жакты. Үнүңө береке. Эми видеонун өзүн көрөлү. Артында бийчиси менен турбайбы? Биздин эстрада ырчылары сыяктуу. Карагылачы кандай берилип бийлеп атат. Илгери өткөн заманда бир ырчы кыз болуптур. Ал кыз күнүгө кеч киргенде бир убакта бир эле ырдай берчү. Бир үй-бүлөдөн бир жылдыз чыкканы жакшы деп ойлочу. Бирок ушул жерден жамак бүтөт. Анткени бул кыздын ырдаганынан ашып түшкөн иниси бар. Достор, эң кызыгы иниси эжесин 5 колдой билет. Качан, кайсы убакта кантип ырдай башташын дагы билет. Баланын даярданып турганын карагылачы. Керек болсо кайгында кандай ыргак бар экенин жаттап алган. Анысын кийинки жеринен билсе болот. Биздин ырчы жылдыздардын артындагы бийчилерге кайрылуу. Мына көрдүңөрбү кандай бийлеш керек. Эртерээк ойлонбосоңор өмүр бою ырчынын артында бийлеп жүрүп өтөсүңөр. Андан көрө билекти төгүлө дагы ырчылардан ашып түшкүлө. Ансы эле кытайлар көп. Ой, ырчылар көп.
Кытайлар деле көп. Кыскасы. Кийинки видеобуз Орусияда тартылган. Ал видео болсо Милисавайка жөнүндө. Эми өзүңөр деле түшүндүңөр окшойт. Байкебиз кара кура үстүнө бензин чачып атат. Жок кылыш үчүн. Негизи ким короосуна кара кура өстүрүп кармалса, милисиялар ушундай эле кылат. Эх, көлдүк катары жүрөгүм ооруп кетти. Достор, эми артында турган эки байкени карагыла. Тагдырына тарынганда эле турушак го. Нерв болуп тамек чегип. Сыягы ушулардын коросунан табылган кара курай го. Байке, жөн эле койчу. Араңыз түгөбүз күнү-түнү сурап. Эмне менин кором силерге эгин талабы эмне? Жок байке, от менен ойнобоңуз. Чөптүн анты бар, ула болот. Жок, өрттөйм дедими, өрттөйм. Мейли байке, бир нерсе болсо өзүңүздөн көрүңүз. Достор, эми андан ары көрөлү. Эми эмне болуп кетет экен? Тиги эки байкенин каргышы таамай тиет экен. Байкадыңарбы, кандай сокку болду? Милиция байкенин мындай чайканда крышасы тайып кетти. Анан болбойт да бирөөнүн эмгегин жеген. Байкуштар чөптүн үрүнүн алып келип отургузуп, багып, эптеп чоңойтсо, анан милиция байке келип баарын кыйып өрттөп атса. Жо, милицияныкы өрттөп аткан туура эле, бирок эмгегин жеген туура эмес. Бирок туура эле. Ошондуктан менин бир көлдүк досум айткандай, чөптү теппегиле. Чөп сени тепсе жаман болот. Кичинекей балдар эмне кылса дагы күлкүлүү боло берет. Анда эмесе кийинки видеого назар салгыла. Машинеде музыка чыкса, кичинекей балдардын реакциясы. Мына түнкү клубда төрөлгөн балдар. Негизи клубда ушундай эле. Эч кимди көзгө албай билей беришет. Бул балдар деген Атай Өмүрзаковдун командасы Тумар КР тобу кичинекей кезинде. Достор, байкадыңар, бир бала кетип калды. Ал Атай Өмүрзаков. Ты ушла, оставив след за собой. Бул кичинекей балдарды көрүп, мен тамаша лигасынан бир тамаша эске келди. Ош шаарындагы дискотека. Эми Бишкектеги дискотека. Жана ошондой эле Москвадагы дискотека. Ал эми азыр музыка менен ойноп көрбөйлүбү, Диджей, биздин музыканы эле койчу. Иши кылса бул балдар баарын эле жыргай берчүдөй. Ай балдар, ата-энеңер келди. Ай балдар, ата-энеңер кетти. Балдар, силер шайлаган партия жеңди. А силер шайлабаган партия утулуп калды. Сөздүн кыскасы бул балдарга баары бир. Балалык ушунусу менен керемет да. Достор, кийинки видео телефон менен клип тарткандар жөнүндө. Кандайсың? Каердесиң? Парктамын. Парктын каериндесиң? Помнишь, там где фоткались? Да, помню. А ты с кем там? Я с девушкой. Ладно, давай-то. Нурбек? Кандайсың? А где девушка? Где девушка? Таштап кет. Так, стоп. Көрсөңөр достор, булар телефон менен мынтип сүйлөшөт экен. Авазык. Кандай, жакшыбы? Жакшы. Эмне кылып атасың? Жаңа ойтобу тартып аткам. Мен да тартып атпаймынбы? Сен да тарт. Сен жатасың. Бүгүн сеники де. Давай. Эми ушундай болмок беле. Айбалдар кичине окшош турбайсыңарбы? Улантабыз. Где девушка? Где девушка? Таштап кет. Аха. Туалетке кызы колдон туруп туалетке чытап салган. Эмне деген суроо эми? Кызым таштап кетти. Каяка? Башыңа тийген таяка. Достор, эми оператордун тартып атканын карагыла. Меники да таштап кетти. Жаман болсо тиядыш. Акырын келип коюп койду, анан кетип калды. Жаман болсо тиядыш. Экөө ушинтип кейип атканына караганда булардын сүйгөнү бир. Болду эми, кайгырбагыла. Силердин да көчөгө күн тиет. О, мына. Оператор келди. Мес! Жөнүнө келип акча берип. Бул деген булардын продюсери турбайбы? Мегиле, бүгүнкү эмгек акыңар, кечинде той барабыз. Эми андан ары көрөлү.
Чем девушки здесь папа? Эмне? Чем девушки здесь папа? Кандай? Чем девушки здесь папа? Зачем девушки, если есть бабки? Ошода кыздардын не кереги бар? Кемпирлер жетет буларга. Бул эмне эми? Бул бала фитнес клубта иштейт. Ага, жок. Күн ысыкка тердеп кетти. Анан желди ачат. Ал эми кийинки кыймылы мени өлтүрдү. Түшүндүңөрбү? Атайын эффект кошобуз. Азыр беги шырдап берет. Бегиш. О, ну как там спой? Жылмайып жарқырап өсіп баратам достор менен көлгөсүп. Мына сага бурулуш. Назык бул жашоо бийик маанай менен кызык. Бегиштеген көзү өзү турбайбы? Коем, болдугула. Күндө эле силерден уялып, жана эле кирип кеткен. Силер дагы кеткиле. Ал эми калып калган баланын турганы кимди эске салып атат, я. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс башкыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталгыла. Жана ошондой эле эң кызыктуу видеолор болсо биздин дарекетибиз. Достор, көрөрмандар, бизди көрүп аткан көрөрмандар. Аягында айтты кетчү нерсе, сиздердин салымыңарга, советиңерге рахмат. Жаңы жылыңыздар менен. Салам достор, келе жаткан маймылыңыздар менен. Кандай языкча? Мына ушу маймыл. Ким маймыл? Мен маймыл. Assalamu alaikum урматтуу достор. Ой тобо долбоору жаңы жылдык чыгарылыш баштадык. Достор, мен негизи көптү көргөм. Интернеттен. Ооба. Бирок мындайды биринчи жолу көрүшүм. Мен жалгыз сени өзүмдөн артык көрдүммү? Түшүмдүмү? Охё! Мои кызматкери Гитлердин бетин кийип алып, Даниэлдин ныр-нырда бартар. Жесть. Ошондо акыл калчап көрөлү да. Эмнеге Гитлердин маскасын кийип алган? Балким бул немис го. Же Хэллоуинге бартабы? Точно, Хэллоуинге бартабы. Айы кызматкердин костюму. Гитлердин бети. Даниэлдин ыры. Мен жалгыз сени өзүмдөн артык көрдүммү? Же болбосо майы кызматкери кылмыш кылып кармалган. Анан бетин жаап алып ырдап баратат. Элден акча жеп жүргөнмүн. Таяк менен байымын деп. Үмүтүмүз жүргөнмү? Балким бул чын эле Даниэль. Анан клипке кирбей калган кадрлар. Өзүмдөн артык көрдүммү? Түшүмдүмү? Балким бул Гитлер. In der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Кудай сактасын. Иш кылса бул видеодо ким болбосун жыргап, ырдап баратканын байкадык. Түшүмдүмү? Актан айтсаң, сен кантип эс аласың? Футбол көрүп эс алам. Эшектер кантип эс алат деп ойлойсуң? Эшектер эми таада оттоп чөп дегенде. Жок, Актан, андай эмес. Могу видеону көрсөң? I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Бул эшек кантип селкинчекке отурду? Же буну ким кантип отургузду деп ойлойсуң? Элестеткиле.
Эшек бол жолу менен бир 200-400 килограмм да. Кожомкул балбан келип отурусту. Же ташчандар беке. Ошондо бул байкуш эшекче иштеп, адам чий салат. I'm so lonely, listen to my heart. Мына моолар эшекче эс алып атышат. Жок актан. Бул керемет көчөдөгү эшек. Съемка бүтүп, анан эс алып атат. Мен эмнемин? Сен үй жаныбарысың. Күн батты, жашынып, алтын уясын. Же болсо мындай болушу мүмкүн. Актан? Биздин эшек кайда? I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Жок актан. Бул геноцидтен аман калган жалгыз эшек. Байкуш. Туугандарын эстеп атса керек. Эми жанында жүргөндөрдү кара, койлорду. Булар даана эле отто эс алып атышат. Жемне булар селкинчекке кезек күтүп атабы. Ал стек эмес, бул видеонун аягы кокма вообще. Мындай окуя баарыбызда болду. Саройдун гана салкын ай тосунан сагызган. Эшек, эшек такабай сабак койсуңбу? Туу, это сабак болуш керек. Же болбосо? Моя надежда и опора. Моя башня и мое избавление. Кийинки видео позитивдүү. Жадан, меники да. Менин текстим бул. Жо, мен баштап мен алып бармак эмес белем. Менин тексти. Мага бербедиң да. Жок, мындай болду. Сен эс алып тур азыр. Кийинки видео позитивдүү чоң апа жөнүндө. Selfie desene, selfie. Tonki. Somki. Çok selfie. Tolki. Tolki mi, tonki mi? Tonki. Muna en bölüksüz. Selfie. Tonki. Карысы бардын небереси бар. Selfie деген сөздү айта албайт. Tonki дейт. Tonki, selfie. Selfie, tonki. Tonki. Бирок ошого карабай аракети күч. Tonki mi, tonki mi? Tonki. Muna en bölüksüz. Selfie. Tonki. Апага суроо берип көрбөйлүбү, Апа, сиздин зарядкаңыз кандай? Tonki. Чоң апа, ошондо сиз намек айтып атасыз. Ошондо кандай намек? Tolki. Селфинин орусчасы кандай болот? Somki. Эшектин англисчесичи? Tonki. Ар кандай интонация менен айтып көрдү. Ошондо дагы туура эмес болуп чыкты. Tonki, somki, tolki, tolki mi, tonki mi? Tonki. Бул апаны рэпер кылсак болчудай. Для сердца моего словно целая вселенная. Yeah, okay, come on. Tonki, somki, tolki mi, tonki, tonki, somki, tolki mi, tonki. Аябай позитивдүү чоң апа экен. Апа, көп жашаңыз. Мурун камерасы менен телефондор чыкканда баарында бир максат болчу. Ошол камерага видео же прикол тартуу баарына кызык болчу. Айрыкча балдар камераны же кыздарды көргөндө эрдик жасоого даяр болчу. Көрдүңөрбү кандай мощно, четко түштү? Бул балага менин ордуна Бериктир күчтү. Көргөндө эле мага бул момундай сезилди. Нан үстүнө маргарин жестко эзилди. Американский бейгл, французский круассан. Эң кызыгы аягында бала сүйлөдү. Сөздөрүнөн түшүнөсүң кандай күйгөнүн. Көп адамдар ушинтип өкүнүп калат. Жасап туруп түштөн кийин ойлонуп калат. Иши кылса баарына болсун сабак. Вот так, детка. Айылдагы эчкилерди баарыбыз болдучу, ырдап бүттүк уже. Достор, айылдагы эчкилерди баарыбыз эле көргөнбүз.
Эми шаардык эчкилерди көрөлү. Видал, че? Залезли на машину и питаются, кушают мороз. И это им нравится, это вкусно, потому что это листва, это зелень. Нормально. И это все происходит на рынке Дурдой. Айылда тоо ташка чыгып жүрүшсө, шаарда машинеге чыгып питание берет. Новые шофера. Видеону тартып аткан эжени уккулайм. Красота. Он какой шустрый. О, видал, че? Эчкилер ошол эженики сыяктуу да, жайып коюп, жыгыргап атат. Красота. Он какой шустрый. О, видал, че? Вот так вот. 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 Эми бул эженин үнүн башка видеолорго коюп көрбөйлү. Козы вышли попастись. Красота. Видал, че? Залезли на машину и питаются, кушают мороз. И это им нравится, это вкусно, потому что это листва, это зелень. Эми тескерисинче коём. Паспортуңуз барбы? Эми бул эчкинин кылганын карагыла. Жок, сен эмес. Вот так вот. Машиненин ээси келип көргөндө, блин, какой-то козел чийип кеттир деп ойлойт. Будете знать, куда машину ставить. Кыскасы, урматтуу айдоочулар, машинеңерди парковкага коюп жүргүлө. Ошондо машинеге эч ким тийишпейт. Эчки тийишпейт. Нормально, вот так вот. Сейчас мы вам потопчемся. Аягында салт болуп калгандай. Вот так, детка. Тибе калдым. Достор, бул ой тоба долбоор болду. Менин атым Азык. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөккүлө. Кошулгула, катталгыла, жазылгыла. Вот ссылканы басасыңар, короче, мындай кызыл. Кызыл турбайбы, ошондо бассаңар, силер деген катталасыңар, катталган эмес, жаңы видеолор чыгарганда биринчилерден болуп көрөсүңөр. Түшүнүңөр да? Ну, короче, мореки кызыл кнопканы Bigi 3 4 5 6 7 8 9 10. Жаңы жыл келди жаш балбан, кайраттанган, шаттанган ой тобоону баштайбыз N-Channel 7 каналдан. Ассаламу алейкум достор. Достор, кыргыз тойлору керемет. Бирок ошо кыргыз тойлорундагы окуялар андан да керемет. Бирок ошо тойлордогу бийлер андан да керемет. Сонун эжеден сонун мастер-класс. Бул эже тердеп кеткенине караганда 2 сааттан бери бийлеп атат. Танцполду такыр бошотпой. Же болбосо жаңы эле мончонун пайдылкасынан чыгып келип анан бийлеп атат. Бул эженин бийлөө стилинен анын күнүмдүк жашоосун байкасаң болот. Мисалы, уй сааган стиль. Же болбосо бул эже жаңы эле кредиттин баарын жапкан. Байкасак, бир кызыл жолукчан эже келип, бийлеп аткан эжеге бир нерсе деп кетти. Ай, тамада жакшы бийлегендерге 5000 сом берет экен. Кыскасы, бул эжеге тамада бийлеген үчүн жакшы белектерди берди деп ишенебиз. Берсе керек. Берди болуш керек. Ну, пожалуйста. Кийинки видеобуз Кыргызстандын бюджетинде. Кыска жана нуска. Барыбыз казак рэперчысы MC Сайлообекти билебиз. Эми ушул Шайлообек. Эми ушул Шайлообектин Гүрманын же тайкесин көрөлү.
қайтып Көрдіңөрү тумагы да бар башында. Бир гана көзүн көгөртүп койсо, дан эле Шайлообек болуп калат. Бирок рэпер эмес, попер. Абайки бул экөөбүз клип тартып атат. Анан оператор ошо клиптин режиссеру. Bittersweet memories. So goodbye. Please don't cry. Балалык деген кандай сонун. Бирок ошо балалыктын дискотекасы андан да сонун. Мессага, музыкадагы, балдардагы, бийлер дагы дерски экен. Атайы балдардын дискотекасы экенин мындан билсе болот. Чоңдор жөн эле четте турушат. Мага баарынан ак футболкачан баланы бийлегенин жак. Катуу. Жанагы апанын небереси окшойт. Кыймылдары оп-окшойт. Жашыл футболкачандагы тытат экен. Тытырет экен. Буларга бийлегенди ким үйрөттү болду экен? Керек болсо мен дагы мындай бийлей албайм. Эми муну уксаңар. Андай эмес, мына кызыл футболкачан баланын кызын тартып алды. Муштас, суштас, разборкасы жок эле бийлеп, бий аркылуу кызды тартып алса болот. Кийинки видео орус тилди кыйраткан кыз жөнүндө. Я тоже буду посидеть. Жок, бул кыз эмес, башка кыз. Сулуулар конкурсуна катышкан кыз. Азыр биз бул кыздын тилегин ишке ашырабыз. Вам это нравится, организация всего конкурса? Нет, не очень. Ну, как сказать, Тогда почему ты здесь? но мне в этой конкурсе участвовать очень нужно, потому что я хочу быть известным. Мейли каталар бар экен, бирок оюн жакшы жеткирип атат. Да, и получить опыт. Мен опыт бере албайм. Бирок Нужно, потому что я хочу быть известным. буга жардам берсе болот. Тиги репортер кыз деле бир кызыгы. Кыйнабай эле койбойбу. Же кыргызча сурасын. Туда-сюда, вправо-влево, взад-вперед. Вам это нравится, организация всего конкурса? Репортер өзү кыргызча билбейт окшойт. Эми суроолорду чала кыргыз тилине берип көрбөйлү. Айтыңызчы, сиз бул жакка эмнеге келдиң? Кээ бир кыздар өзүнчө эле шаарская көрүнүп, орусча сүйлөй беришет. Мына өзүңөрдү көрүп алла, бизге ушундай көрүнөт. В этой конкурсе участвовать очень нужно, потому что я хочу быть известным, получить опыт. Родом, да? Да. Из Баткена. Баткен? Да. Сейчас можно Баткену передать привет. Давай. Привет, Баткен. Эң башкысы өзүнүн кичимекени Баткендин атын чыгарып атат. Азаматсың. Привет, Баткен. Аягында баарыңарга айтарым, кыргызча эле сүйлөгүлөчү. Бул чыгарма меники, кемдики. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөткүлө. Жана ошондой эле бизге катталгыла. Достор, биз башында айта кетпесек болбойт, жакында биз YouTube менен келишим түзүп жатабыз. Ал келишимде Channel 7 каналына жазылгандар гана биздин видеолорду көрө алышат. Эгер жазыла элек болсоңуз, видеонун астында подписаться деген бар, ошону бассаңыз жазылат. А эгерде YouTube'га каттала элек болсоңуз, ээринбей кирип катталып коюңуз. Катталган соң сиз каналга жазыла аласыз.
Салам достар. Эгерде силердин Кытай улуттагы досуңар болсо эмне кылмак элем? А мен болсо картошка каздырмакмын, пияз арчытмак, бетон куйдырмакмын. А кээ бирлер Федя, өрдөктөчү, өрдөк. Алатыр. Өрдөк. Алатыр. Төдөчү. Алатыр. Тö. Алатыр. Tö. Барудыч. Алатырч. Окей. Кытайга кыргызча сүйлөгөндө үйрөтүп атат. Бирок эмнеге өрдөк менен тö? Тö. А балким бул Кытайдын өрдөк анан төсү. Анан бул бакебиз ошол Кытайдын өрдөк менен төсүн уурдап кетсем, аларды издегенге тили келеби, келбейби деп ошон үчүн тö менен өрдөктү сурап атат. Өрдөк. Алатыр. Төдөчү. Алатыр. Tö. Алатыр. Тамаша. Бир нерсени байкадыңарбы? Тö десе, алато. Төдөчү. Алатыр. Tö. Алатыр. Tö. Бул өзү Алатоодо өскөн Кытай окшойт. Же болбосо бул видеонун жөнөкөйүн коштоп койгон. А негизи оригиналы мондай. Тор деч. Тор. Тор. Эми Алато деч. Алатыр. Биз сиздерге кийинки видеону баса достор, бул курт кино тасмасы, комедия, экшн комедия. Азыр бардык кинотеатрларда болуп жатат, барып көрсөңүздөр болот. Эгерде трейлерин көрөм десеңер, мына биз астына деген ссылка жазып койдук. Ошол ссылка менен кирип Кинотасма деген каналдан трейлерди көрө аласыздар. Жана бул кино интернетке чыкканда, жана бардык кыргыз кинолор интернетке чыкканда ушул Кинотасма каналынан көрө аласыздар. Андай эмесе Кинотасма каналына да катталыңыздар. Түнү менен эс алып, майрамдап, анан эртең менен туруп башыңыз ооруп сушняк болдуңуз беле? Болгон болсоңор, анда бул видео силерге тиешелүү. Мына сага достор, мышык баш жазып атат. Мышык адамга окшоп бир колдоп таянып алып, суу ичип атат. Мындай элестетсеңер, өзүнчө эле аристократ. Кто из блюд хрустальных ест и пьет? Аристократ и аристокот. А балким бул мышык баш жазбай эле чакка арак куюп койсо ошону бастырып атат. Сарайдын гана салкын айтосунан. Эми камерага тартып аткан турбай, ойтобого чыгарбаса болду. Түшүндүм, чака печканын үстүндө турганына байланыштуу бул мышык деген повар. Тамак жасап анан ошо тамакты текшерип атат. Тузу кичине аз, туз салыш керек. Анан картошка салыш керек. Дагы май куюш керек. Ошо, мен уктадым. Достор, кийинки видеобуз кыска жана нуска болмокчу. Инстинкт самосохранения деген сөз бар. Ал өзүн сактоо, өзүн коргоо. А бул баланыкы инстинкт продукты сохранения экен. Көрүшүбүз, билишибиз боюнча бул бала футболист. 5 номер Арабаев дейт футболкасында. Байкасаңар, дарбазага топ киргенде эле реакция болду бул баланын. Между собой команды Франции и Боснии. Ох, каковы удары сегодня. Тепкен дагы түз экен. Бул баланын футбол курама командасын алса, мындай реакция менен бир да топту өткөрбөйт. Эң кызыгы достор, тартып аткан баланын күлгөнүн мен ужас кинолорго окшоштурдум. Достор, окуучулук күндөр кандай гана сонун, Окуу убагында эмненин баарын гана кылган жокпуз. Кийинки боло турган видео мага аябай жакты. Көрдүңөр, айтпадым эле кызыктуу нерселер болот деп. Баланын кулап баратканда кебетесин көрдүңөр, сумкасын кармады да артка кете берди. Өзү да келеген бой узун бала экен. Бул видеого кичине музыка жетишпейт. А балким жанындагы досу столду алган эмес. Мунун баарына жанагы бала күнөө. А мен оюнча бул бала доска чыгып жооп берип анан келатканда бир жаман кабар. Макс, Айзата быйыл сага белек бербейт экен. Кандайча? Макс, мен боюмда бар экен. Эми баягыдай эле видеону артка түрдүрсөк, Макс герой.
Google айтчы, ақырқы видео күлкімішті өлеу? Да, видео очень смешное, я сама ржала, как лошадь, ха-ха-ха. Сен маға жардан бері аласың бұшы видеоны көрсеткенге? Я ради этого на все готова. Жақшы. Анда айтып қойшы, кейінгі видеоның аталышы қандай? Google Mini да нашел. Как и многие вокруг. Не дейді? Я. Не дейді? О, дейді. Мен басқаларды сүйсем, сенің досыңды сүйем, дейді. Спасибо. Как тебя зовут? Давай, сказал. Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете на спасибо, как тебя зовут, Павай сказал. Айтып отпай, интернеттен іздеп көрейін деп. Жақшылап сұрасам, барын айтып береді. Үйіңе келеді, тамақ жасап береді, керең жуып береді. Социальный? Ага. Не дейін? В социальных сетях сидишь, что ты? Социальных... Сидишь? В сетях сидишь? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете на Алла. Мына саға достар, көрдіңдер, қайра интернеттен іздеп көрейін дейді. Гугле. Bir аза қарап көрсек, кейбір қыздар бітеле ушындай болып қалды. Мысалы, чоңыз саламатсыз, сіз манты түйгенді білесіз бе? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Жандағы достар жоң қойса, бұл бала Гуглға үйленіп алған тұр. Эми улантамыз. Ты в Одноклассниках есть десең? Два одноклассника есть? Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника. Есть. Не дейді? Атаң чоқсу дейді. Алдығын тип жата бермей, андан көріп тұрып барып іштеді отыр. Айланайын, ушындай болмақ білді. Бұл ағын жоң қойса қазір деген Google мен сөйлеш. Кейінкемне, уже холодильник мен сөйлеш баштайын. Қырғызша знаешь, что есть? Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника есть дейді. Түшіндім. Балким бұл бала деген Googleға келіп іштейін дейді. Анан ошоға дайырданып жатыр. Окей, Google, мне нужен два одноклассника есть. Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника есть. Отырам дейді, отырам дейді. Қырғызша білесің бе? Давай встретимся де. Емеде не? Короче, қырғызша білесің деген қандай? А? Қырғызша білесің деген орысша Ты знаешь по-киргизски де. Ты знаешь по-кыргызски? Ты знаешь по-кыргызски? Бақшты, Google'дың орыс қызын жаман қиынай дейді. Қырғызша сөйлетем дейді. Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по крышке. Я поищу в интернете ответы на вопросы, ты знаешь по крышке дейді. Не. Ты знаешь по-кыргызски? Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по-английски. Нет, ты знаешь по-английски, кыргызский. Стоп, шында өле сөйлешіп баштады. Мына ушинтип үйдө жата берип, социальный сеттерде отыра берсеңер, аяғында Google менен сөйлешіп баштайсың. Ты знаешь по-кыргызски? Достар, мурунку көрсөтүүбүздөгү актан көрсөткөн видеого ар кандай жооптор келди. Жана кызыктуу жооптор мына биз мынтип чыгардык бизге жаккандар. Жана эң сонун өзгөчөлүгү могу болду. Туура жооп тапкандар болду. Бул актан негизи кыяк чертип аткан. Андай эмесе конкурска кийинки жиберген видеону көрөбүз. Ассаламу алейкум, менин атым Акыл. Менин атым Кыял. Мен 17-темин. Мен 18-темин. Сүйлөйсүңбү? Россия. Екатеринбург шаары. Биздин табышмак, ыр табышмак деп аталат. Биз сиздерге көргөзөбүз, сиздер кайсыл ыр экенин табасыңар. Кеттик анда эмесе. Бул видеого күлкүнүчтүү жана кызыктуу жоопторду ой пикирге жазсаңыз болот. Жана конкурска кызыктуу жана күлкүнүчтүү кыскача видеолорду тартып, ушул дарекке же WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же бул WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот.
Saçları koyular. Салам достор. Келе жаткан 23 февраль майрамыңыздар менен. Албетте азыркы видеобуз ошол майрамга тиешелүү болмокчу. Майрамда парад болот дегенди угуп, жада калса эчкилер да, кадимки эле эчкилер даярданып жатышыптыр. Бул эчкини көрүп мен 10 класста ДПМ сабагын эстеп кеттим. Же болбосо армияга жаңы барган аскер. Башына шапка, колуна тапанча эле карматып койсок болчу да. Жана ушундай эле бул видеодон жаңы бут кийим алган балдар жана кыздардын лайда басып баратканын көрсөк болот. Же болбосо бул эчки өзүнүн эчки экенин билбейт. Ишигылып эчки теке экен. Билесиңер, бул дүйнөдө 3 нерсени көз илмебей карап турса болот. Күйүп турган отту, шар аккан сууну, анан москвич машинасынын кыймылдап турган. Менде бир суроо. Эмне кылып атат булар? Биринчи, дөңгөлөгүн үйлөтүп атат. Экинчи, кыймылдатып от алдырып атат. Үчүнчү, жинди болуп атат. Же болбосо бул машинанын жаны бар. Какап калды, бул эки киши тез жардам көргөзүп атат. Түшүндүм. Булар Exhibit жана 50 Cent Snoop Dogg'ун клипин көрүп алып, ошолорду туурап атат. Эсиңердеби Золушка жомогу? Ашкабак машинага айланган. Ошонун жаңы версиясы. Баса үстүндөгү футболка эне сай кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеону биринчи көрөлү. Далдыйган менен даамы жок деген ушул. Эми короз менен баланы салыштырсак, бала короздон бир топ эле чоң көрүнөт. Жөн турган короз индюктарга тийишип атат. Тийишсең да алың жеткендерге тийиш. Жет тийишпе. Эми фантазияны күйгүзөбүз. Бул бала эр жүрөт. Баарын дүңгүрөтүп кызыл аскерде жүрөт. Короз дерзкий. До конца аягына чейин чыгат экен. Иши кылып короз тепкен жаман. Абай алга. Эми элестетиңиз. Үйүңүзгө конок келди. Коноктодуңуз. Бир күн өттү, коноктодуңуз. 2 күн өттү, коноктодуңуз. 3 күн өттү, тажатты кетпейди. Кантип кетириш керек? Тамаша. Булар жөн эле ойноп атышат. Үйүндө интернет өчүп калган окшойт. Же болбосо мындай. Римде сулуу эмес балдарды жардан ыргытышчу. А бизде болсо араба менен ыргытат. Кумга. Дагы бир нерсе. Американ кино тасмаларында экшн сценаларын каскадерлар аткарса, а бизде болсо өздөрү аткарышат. Бирок машинанын ордуна араба. Ит адамдын досу, ат адамдын канаты. Бирок мындай ит менен дос болуш кыйын го дейт.
Дагы жакшы чынжырга байланып турат. Эгерде байланбай бош турганда тиги баланы кармап турат. Аягында акырын тиштеп коймун. А балким тиги бала официант ит тамак заказ берди, бирок жакпай атат. Же болбосо жигитине тарынган кыз. А баланын үнүн уктугарым өзүнчө эле аспанда учкан куш. Эң кызыгы бул видеодо ит максатына жетти. Гөлөчтү айырып салды. Эми мындан кийин бул видеонун атын Гөлөчү айрылган жигит десек болот. Жөнөкөй күн, жөнөкөй бала. Mercedes маркасындагы машинанын артында уктап атат. Муну карап койнум көрөйүн. Эй, не отасың? Картошка арчып атам. Жок, мен картошка арчып атам, а бул бала уктап атат. Эмнеси бар экен? Балки бул видео кыйгачынан тартылган, а машина мурду жагы менен турат. Бала үстүндө уктап атат, а тиги суруп аткан жөргөмүш киши. Человек-паук. Муну карап койнум көрөйүн. Эй, не отасың? А, түшүндүм. А балким бул бала бирөөлөрдү аңдып атып уктап калган. Тамаш, байкуш бул бала чарчап жумуштан келе жатса керек, үй бүлө багайындап түнү менен иштеп. Эй, не отасың? Ночкадан ылткам. Оңкесниңсиң бе? Мына сага бор орса борго тебет деген ушул. Көрсө бул ночь кинодон келе жаткан тура үйүнө жетпей калыптыр. Игрушки, книжки спят. Эми элестеткиле. Ошол эле ночь кинодон келе жаткан башка көрүүчүлөрдү. Анысы мейли. Уктуңарып сен гаишниксиңби десе, ооба дейт. Элестеткиле гаишник машина текшерип жатып уктап калган. Ночь кинодон ылткам. Оңкесниңсиң бе? Во. А балким баягы экөөбүз дагы ушинтип уктап калган. Аны айдоочу ойготпойн деп айдап кеткен. Спят усталые игрушки. Тамаша. Иши кылып ночь киного барганда жаздык шейшеп журканыңарды алып алгыла. Эгерде үйгө жетпей калсаңар, ошону акырын салып анан жатып аласыңар. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, бул дарекке же мо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Салам достор. Барыбызды кичинекей кезде апабыз ар кандай уктатчу. Мисалы, уктат адам жум көзүңдү. Ал эми элестеткиле, эгерде моюнду уктатса. Ухта эшек, ухта, баюшки. Ухта эшек, ухта, баюшки. Баракелде. Бул бала ген. Элестеткиле, эшекти уктатат. Эшекти. А балким бул баланын апасы үчүн уктатчу. Ухта эшек, ухта, баюшки. Уядан эмнени көрсөң, учканды ошону аласың. А эгерде бул видеого кичине музыка кошуп койсоң, анда шедевр. Элестеткиле, Шрек өзүнүн эшегин уктатып атат. Ухта эшек, ухта, баюшки. Достор, эң кызыктуусу бул видеонун уландысы бар. Анан жатканда өлөтөс. Өмүрүндө биринчи жолу өз ролун мыкты аткарган супер актер эшекти көрөт. Бул эшекке Оскар бериш керек. Анан Ди Каприого да бериш керек. Так, Арнольд Шварценеггер Оскар элек, Джейсон Стэтхэмге бериш керек. А эгерде бул эшек биздин кээ бир кыргыз кинолоруна тартылганда, анда ошо кинолордун кассасы өлө көтөрүлмөк деп ойлойм. А эгерде бул видеого кичине спецэффект кошсо, анда экшн болуп калат. Кыскасы, үйүңөрдө балаңар уктабай атса, силер билесиңер эмне кылышты. Ар бир жигит аскерге барыш керек. Анан ал жактан отун аралаш керек. Жочун. Эмне кылып атасың, Ари? От алып атам, матапла ул жактанчы. Атам берип, оңдоп атам менен булар. Жакшы от алдырышпайт экен да. От алдырып көрөлү эми, життер, а? Кана. Кана. Патсос, качайт. Патсос тарт кой. Болду, майда курат, болду.
Билем, аскерден көп нерсени үйрөнөт. Бирок эки колду араны оталдырыш. Оталып атат матапла ул жактачы. Ошондо устун бир килтеги машина. Мунусу газ, мунусу подсос, а бул бала тормоз. Бирок мен бир нерсеге түшкөн жокмун. Болду, май айдап калат, болду. Май айдап калат, болду. Май айдап? Достор, эң таң калыштуусу ара оталды. Мен башында ойлогом жөн эле жинде болуп атат деп. Конечно, жинде болуп атат, бирок ара оталды. Достор, эми үннүк кыла. Кадимки талагадагы трактор. Туугандар, биздин тулпар карагер дал ушинтип аталат. Достор, эгерде силер машинеңерди оталдыра албай атсаңар, анда силер бул балдарды чакыргыла. Ошондо силер машинеңерге рэп батл деген сөздү укканда дароо эле Eminem тартылган 8 миля тасмасын элестетет. Ал эми кийинки видеодон кийин Eminem, 50 Cent, Dr. Dre биякта эле калды. Мен көрөм сени, мен талкалайм сени, сен билесиң мен ким, мен сенин байкек, мен сенин тайкек, давайте. This was a triumph. Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Бугин! Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Кандайча байкеңмин, анан тайкеңмин. Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. То есть бул баланын байкеси, тайкеси, акасы, укасы бирле киши. Ал эми азыр татыктуу жооп. Ты как стрекоза и козел умрешь подо мной. Не стоит мне говорить, я здесь скрипуль со всей своей толпой. Булардын максаты эмне? Ушунчалык чын жүрөктөн күйгөн күйөрмандарды биринчи жолу көрүшүм. Бул кыздар биздин футбол курама командасына керек. А билесиңер, эмнеге кыздар ушунчалык күйүп бышып атышат? Анткени мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Билесиңер, достор, бул баланын үнү көп кинолорго так келет. Мен көрөм сени, мен талкалайм сени, сен билесиң мен ким, мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Давайте. Рэперлер өзүн акынбыз дешет да. Билесиңби мен киммин, мен сенин байкеңмин, тайкеңмин. Болбойт да. Кыскасы балдар, ушунда рэп батылдан көрөк, аскерге баргыла. Оталып атат матапла ул жактачы. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Элестек эле, сиз жумуштан айлык алып, бирок айлыктын баарын коротуп келдиңиз. А бирок үйгө келсеңиз, аялыңыз машинеңизди сүзүп таптыр. Билесиңер, мындай учурда эмне кылыш керек? 2, 3. Давай, 1, 2, 3. Эң туура чечим. Карагыла, кандай жыргап атышат. Дүйнөдөгү эң позитивдүү үй бүлөдөгү уруш. Билбейм силерге кандай, лично мага жакты. Дагы жакшы бөтөлкө айнек эмес. Раз, два, три. Бул деген сонунга. Байпагың каякта? Тамак быша элекпи? Пульт каякта? Кечирип каякка жүрөсүң? Намала келдим беле. Кыскасы бул уруш бүтпөйт. Кыскасы үй бүлөдө эч качан уруш болбосун. Болсо дагы үбөлүк, сүбөлүк, муштун, суштун колдонбой, бөтөлкө колдонгула. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталгыла. Силер ойлоп атасыңар да, жанагы Россиядагы плюс 500 Макска окшоп чыгарып алыптыр да, Ооба, ошо окшоп чыгарып алдык. Эмне? Силер эмне кылып атасыңар? Эмне кылып атасыңар?